Мына деп кәдімгі жүгері, арпа, будай араластырып тойтандырабыз буларды. Лаңгар айылынын тургуну Арстан агабыз 2 жылдан бери төө куш багып киреше булагын көбөйтүп келет. Алгач 20 төө куш кармап баштаган, учурда 30га жакын кушту кармап багып жаткан учурум. Мына 18 бар. 6 короз, калганы 12си мәкке мыналар. Анан баягында эле чөп, жем кыркып беребиз. Мына жазда эртеге мына мартта туй баштайт. Алып кетишет. Хозяиндар бар, өзү ала турган клиенттер бар. Аябай чоңдорун азыраак балдарап келет. Чоңдорун 2000ден, мындай кичинерагын 1,5 алып кетишет. Жумурткасы прибыл да. Агабыз Кыргызстанда да өнүктүрсө болорун айтат. Малды кандай караса, ошол сыяктуу эле каралат. Жем, чөп, суу берип, 3 мал тамак ашын карап турат. Күнүнө 3 мал беребиз да. Эртең менен эртең менен завтрак беребиз. Обед анан кечинде беребиз. Кечинде ушундай салабыз. Адамдар арасында жат адамды көрүп ушундай кылып берет булар. Чөбү мынандай кыркып беребиз чөптөрүн. Кыдуубуз бар, кыдууга тартып прест. Ушундай беребиз. Обычный эле ушул жем салабыз, чөп салабыз. Анан суусун эгип коюп коебуз баягы акурга. Ошол. Канаттоонун көлөмдүүлүгү кишини таң калтырат. Төө куштун бийиктиги бутунун учунан эң таажысына чейин 180 сантиметрден 270 сантиметрге чейин жетет. Салмагы 50дөн 75 килограммга чейин жетип, бирок эркектери 2 эсе көп салмакка ээ болжол менен 130 килограмм же андан көп. Кошуна өлкөдөн 20 алып келгенбиз. 2 жыл болуп калды. Алып кетишет, бастырып алгандар өздөрү алгенде инкубатор бастырып алып жатышат. Биз сумурткасын сатабыз. Бастырып алам, мындагы деп, бул жерде суу кабы бастырып чыгыш кыйын экен да. Буга алгенде инкубатор болуш керек экен. Ой, биз телевизордон көрүп, Шүйдү Бишкекти көрүп, анан ошого бир бизде багып көрөлү деп эле багып жатабыз. Төө куштун башы денесине караганда бир топ кичине. Өз кезинде төө куштун буттары чуркуу үчүн абдан жакшы өнүккөн. Узун буттары күчтүү булчуңдар менен камсыздалып, башка канаттуулардан айырмаланып, 2 гана манжасы бар. Төө куштар аябай сезимтал келет. Жумурткасын алуу да бир топ кыйынга турат. Бул 2,5 килограмм салмактан ашык. Аябагандай оор экен чынында. Аталган канаттуулардын жумурткасы дүйнөдөгү эң көлөмдүү жумуртка болуп саналат. Салмагы 1,5-2 килограммга чейин жетет. Төө куш 30дан 40 жылга чейин өмүр сүрөт.